Assalamu alaikum урматтуу телегөрчүлөр, ободой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрчүлөр, биз бүгүн көрсөтүүбүздү демейдегиден өзгөчө баштамакчыбыз. Анткени баарыбыз билгендей, тилекке каршы ушул жылдын соңунда, өткөн жылдын соңунда белгилүү кыргыз журналисти Бейшенбек Бекешев биздин кесиптешибиз о дүйнөгө узады. Бул абдан мындай кабырганы кайыштырган окуя болду жалпы журтчулук үчүн, анын ичинде айрыкча ушу журналистика тармагында. Мына ошол Бейшекенин кыргыз журналистикасына өтөгөн кызматы, ал кишинин кыргыз журналистикасында орду тууралуу сөз кылуу үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Кыяс Молдокасымов мырза, тарыхчы, журналист, ошондой эле Нургазы Мусаев мырза, журналист. Биз сиздерди чакырганыбыздын негизги себеби телегөрчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн мына Кыяс мырза дагы, Нургазы мырза дагы акыркы ушул 10 жыл аралыгында Бейшенбек Асекович менен аябай жакын иштеген кесиптештерден жана санаалаштардан болчу. Мына мен дагы ошо акыркы 10 жылда Бейшенбек Асекович менен тыгыз иштешип, жакшы саналаш болуп жүрдүк. Анан ушул кабырга кайыштырган окуя тилекке каршы болбош керек эле. Эми Алланын буйругу экен. Бейшекебиз арабыздан эрте узап кетти. 61ге толуп толбой узады. Бул абдан өкүнүчтүү болду да. Анан эми бүгүн Бейшекенин армагына арнап Бишкекте чоң Куран окутуу болду. Мына Нургазы мырза уюштуруп, сизге рахмат. Бейшенбек Асекович тааныган кесиптештери, санаалаштары, замандаштар баары катышты. Кыяс мырза, жакшы сөзүңүздү сүйлөдүңүз ошол жерде. Эми ошону улай эле ушу жалпы кыргыз журтчулугу үчүн бир аңгеме дүкөн кылып, ушу Бейшенбек Асековичти бир эскерейли бүгүн көрсөтүүдө деп сиздерди чакырдык эле да. Анда Кыяс мырза, сиз өзүңүз баштасаңыз. Ошо эң жакын адамды эскерүү өтө оор экен. Эң алдын ошо Нурлан, өзүңө рахмат. Мына Бейшекени дайыма колдоп келдиң. Эл терде ери шаркак болуп мындай иштедиңер. Мамлекеттик телевидениелерде иштебей алганда мына Ньютвга келип, Ньютвда ушундай каалаган эфирде каалаган мүмкүнчүлүктү түзүп бердиң. Бейшекенин ушул жүрөгү, өзүнүн ушу болгон дили телевидение болчу да. Телевидениеден алысташ ал үчүн өтө оор болчу. Мындан кээде ушундай бир шарттар болуп калчу, Бейшекени ошол телевидениеден алыстаткан учурлар да болду. Бул көбүнчө адилетсиздиктен. Бул Бейшеке үчүн өтө бир оор болду. Оор тийди. Бейшеке өзү мына кыргыздын чыгаан баатыры Балбай Балбандын түз урпагы. Бейшекеде ушундай бир колуна кылыч алып, Балбай баатырдай чоң бир ошол замандагыдай эрдикти көргөзбөгөн менен Бейшеке ушу колуна камераны алып, ошол телевидение аркылуу чоң бир эрдиктер жасады. Анын телевидение үчүн жасаган ар бир көрсөтүүсү элдин эсинде эч унутулбастай программаларды жасады да. Мына кыргыз телевидениесинде иштеп жүргөндө бул Коломто деген бүтүндөй айылдан айылга кыдырып, райондон районго кыдырып, университеттерди кыдырып, көчөлөрдө 200, 300, 500 кишилерди чогултуп алып, ушундай бир массаны чогултуп, анан элдин бир көйгөйлүү маселелерин ошол жерде жалпы элдин катышуусу менен талкуулап, анан ошону жалпы Кыргызстандын ар бир районунда ошол Коломтону тартып чыкты. Коломтого ар бир райондо, ар бир элдин үйүнө коломтосуна от жагып бергендей эле болду. Андан кийин анын Бейшекенин ушундай бир тарткан экинчи бул эл наркы КТРКда баштады эле, кийин эл терде өзүң иштеп жүргөндө колдоп, анан ошол кийинки мезгилге чейин эл наркын тартып жүрдү. Эл наркы деген кыргызды ушунчалык бир ойлонткон, ойготкон, намызга чакырган, эски наркты кармоого үндөгөн өзгөчө бир программа болчу.
ошол программа жана дагы айттым элдин алдында эч эскирбей турган программа да. 20 жылбы, 30 жылбы кайсы мезгилде койсоң, ошол сөздөр, ошол баягы наркка чакырган баалуу бул программа ар дайым актуалдуу болчу калат. Ана мына өзүң эл терден кеткенден кийин Бейшеке ушунчалык жанакындай бир чыгармачылык толуп турган мезгилде кой сизге мындай көчөдө калып калган болбойт. Ушу келиңиз деп туруп Ньютовага чакырып, Ньютовдо мына акыл заманы. Акыл заманы ошо Кыргызстанда жылт эткен жакшы нерсенин бардыгын элге жеткирейин, эл ошондон үйрөнүп, ошондон бир жакшы жашоого мындай бир умтулсын, ошого бир мотивация берилсин, аны ошондой бир Кыргызстандын элдин жашоосун оңоюн деген аракети болду да. Бейшеке өзү мындай бир баатыр мүнөз анча-мынчаны сыртына билгизбеген менен ушунчалык жанакы жүрөгү назик болчу. Кээде мындай бир программаларды КТРКда иштеп турганда да чоо көрүп калсак, анан бир жакшы нерселерди айтып атканда Бейшекенин көзүнөн жаш куюлуп кетчү да. Жүрөгү ушунчалык назик болчу. Анан ушундай бир адамдык бир жакшы сапаттары бар болчу. Ошол эстеген сайын жүрөктү зыркыратат турган жакшы сапаттары бар эле. Анан мына эч жумушу жок мындай бир калганда дагы элге дагы бир жакшылыкты кылайын. Эл жакшы азык менен азыктанып, Кыргызстанда элдин дени сак болсун деп туруп мына айыл азыгы деген дүкөндү ачып алды эле. Ал жерге Кыргызстандын бүт туш тарабынан мына бул байыркы кыргыздын тамагы, бул деген экологиялык таза ушуну жайылталы деп дүкөнү өзүнчө акыркы мезгилде элди чогулткан, элди ошого чакырган өзгөчө бир жаңы мүнөздөгү дүкөн болду да. Анан дайыма ушу барганда тамашалашып, сүйлөшүп, тамашага ушунчалык жакшы болчу. Анан ошо дүкөндө иштеп жүргөндө жана эмгек сиңирген ишмердикти албадыбы? Бейшеке, куттуктайм. Мына Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамды алгышыңызга десем, ой, анын кайсы бирин айтайын? Ушу өлөр чечтеп тыбыды албаган эмгек сиңирген ишмер деген наамды дүкөнчү болуп жүрүп албадымбы деп ошол жерден дагы мындай бир мындай иронияга салып, тамашага салып ошентип сүйлөгөн да. Анан ушу Бейшекенин ушу жаркын элеси ар дайым биздин эсибизде болот. Дайыма аны эстейбиз. Анын ар бир күлкүлүү курч сөздөрү мына учкул сөз сыяктуу элдин арасында жайылып кетти. Журналисттердин арасында бул өзүнчө феномен деп койсок болот да. Нургазы мырза, сиз сөз уласаңыз. Бир журналистикада бир тоор өттү да. Бейшеке менен бир ашы чоң өзүнүн муунундагы чоң журналисттердин бири өттү да. Жанагы мына режиссерлордон магикандар өтүп атпайбы? Ошо сыяктуу мына журналистиканын да өзүнүн магикандары бар эле да. Ошолордун бири өттү. Анан азыр мына интернет чыккандан кийин журналистика деген бул башка мүнөзгө, башка форматка өтүп кетти. Баягындай журналистика жок азыр. Анан Бейшекеникин мунун ошо кесипкөйлүгү жөнүндө айтканда баягы төрт тарабы төп келген журналист болчу да. Себеби ТВда иштеген журналист жаза албайт адатта. ТВда иштеген радиодо иштей албайт. Радиодо иштеген гезитте иштей албайт. Негизи ошондой адистешип калган. Анан бул Бейшекени журналистиканын кайсы тармагына салсаң дагы майын чыгарып, ошол жерди кулпунтуп гүлдөтчү да. Бул гезитке макала жазганда да укмуш жазчу. Бул 2000 жылы Коломто Рух Ордос жанагы теле берүүнүн журнал вариантын чыгарып, Коломто Рух Ордос деген журнал чыгарганбыз. Ошондо Бейшеке менен чогуу иштештик. Укмуш жазчу макаланы. Макаланы жазган эми ал өзүнчө тема. Анан кийинки мына эң акыркы, айрыкча мына акыркы 5 жылда интернет жанагы социалдык түйүндөр күчөдү го. Бейшекем замандаштары, Бейшекем теңтуштары ушул жагынан калып кетти. Бейшекем социалдык түйүндөрдүн да майын чыгарды да. Facebook'ta Бейшекем мисалы бир пост жазганда укмуш кээде аябай чоң резонанс болуп ошо көтөргөн маселеси Бейшеке жазган, Бейшеке каалаган нугуна да
бурулуп кеткен учурларды көрүп калдык да. Мына акыркы учурларда. Анан ушундай бир өзгөчө жагы бар. Мына Кыяз аке, ана кыргыз көчү деген берүүсүн айтпай калдыңыз. Бул эми ошо Союз убагындагы КТРдеги эң алдыңкы рейтинги жогору берүү болчу да. Анан Бейшекемде эми ошол эле учурда юмор, ошол эле учурда философия, ошол эле учурда акыл бунун сөзүндө бар эле да. Бир эле учурда күлдүрчү, зериктирчү эмес. Анан ошол эле учурда ошо сөзүнүн ичинде тарбия бар эле, нарк бар эле. Анан ошо кыргыз көчүн биз көрүп чоңойдук. Ошондо биз ушундай киши менен таанышабы экенбиз, ушундай киши менен иштешип калабы экенбиз деп мен айылда жүргөндөн кийин насип экен ушундай киши менен иштешип ага эне дос болуп калдык. Ошо кыргыз көчүн айтпай калдыңыз. Ошондо да бир аябай сонун берүүлөр. Эгер мен билбейм, КТРдин архиви барбы, жокпу, ал учурда жанагы немеге тартылган болуш керек. Чоң камераларга. ВХС кийин чыкты да. ВХСтер кийин чыкты. Ошолор сакталды, сакталбады. Ошолорду азыр деле койсо болот да. Мисалы жана сиз айтып аткан коломдон азыр деле эгер сакталган болсо койсо азыр деле бир эл көрчүдөй да. Мисалы жана кыргыз рухунда мына ушу кыргыз маданиятынын, адабиятынын ушу залкары дегенди баары тартылды да. Бардыгы катышты ошогочу. Жанагы кыргыз наркы деген китеп кылып ошо передачаны китеп кылып чыгарбадыбы? Ошону китепти барактасаңыз, ошонун ичинде бүт санжырачыларыбыз жүрөт, тарыхчыларыбыз жүрөт, адабиятчыларыбыз жүрөт, акындарыбыз жүрөт, драматург чогажылар жүрөт. Ичинде ушу кыргыздын маданиятын, руханий дүйнөсүн алып жүрүүчүлөр дегендердин бардыгы бар да. Бул дагы ошо Бейшекенин авторитети, ошонун акыл көрөңгөсү, ошонун көрө билүүсү менен тартылды да. Анткени ошо чакырылган адам дагы мына ким жакшы билет. Ким чакырып атат, кайсы телевидение чакырып атат деп барат. Мисалы сыйлаган, мисалы чоң адамдар, мисалы эч ким тааныбаган же бир талантсыз бирөө чакырса келбейт. Аны билесиңер да. Ошо Бейшекени сыйлап бүт ошо залкалар катышкан экен. Жана Чыңгыз Айтматовдон алган интервьюлар жүрөт YouTube'да. Демек, ошол деңгээлдеги ошол бийик деңгээлге журналистиканы көтөргөн, ошо өзүнө ошо коомдогу эң алдыңкы деген кайсы тармактын адам алдыңкы болсо ошолорду чакырып, ошо менен да элди алдыга сүйрөгөн адам эле да. Журналистиканын түпкү миссиясын ошондой түшүнгөн адам эле. Азыр журналистиканда бир миссиясы мындай алмашып кеткендей, журналистика азыр кызмат, услуга сыяктуу болгондой болуп калды го азырчы акыркы учурларда. Бул кишиники мамлекеттин идеологиясы, коомдун идеологиясы, коомду алдыга сүйрөгөн ойлор, коомду алдыга сүйрөгөн адамдар ошолор жөнүндө болчу да. Анан ошону берүүлөрүн, бул жасаган берүүлөрдү көрүп, адам бир нерсе алчу да, пайдалуу бир нерсе алчу. Ошон үчүн көрчү. Азыр эми информация саман да, саман. Азыр эмне деген телевидениенин өзү эле Кыргызстанда 50 телевидение бар экен азыр. Баарын кошкондо. Майда чүйдө областтагы област баарын кошкондо 50 телевидение бар экен. YouTube каналга сан жетпейт эми. Канча YouTube канал болуп кетти билбейм. Канча сайт болуп кетти. Анан ошонун арасынан деле Бейшеке чыкса көрөрман табат, жазган окурман табат. Бул ошо өзгөчөлүгү да. Анан жашоосу да бир башкача кызыктай өттү да. Анын жашоосу адатта мына бул чыгармачыл чөйрө, ошо чыгармачыл адамдар мындай өзүн бага албаган адамдар болот, билесизби? Жана чоң таланттар. Бул Бейшеке тиричиликке да аябай тың, колунан көрүп төгүлгөн уста, жасаган ишинин майын чыгарган. Анан бир нерседен биз башкалар көрбөгөн нерсени көргөн бир уникалдуу киши болчу да. Анан эми Бейшекедей ар тараптуу талант табылышы кыйын. Эми сиздин сөзүңүздү улап, чынында эле мен ушул Бейшеке менен баш аягы бир 12 жыл иштештим да. Ортодо бир 4-5 жыл иштешпей калдык, бирок жалпысынан бир 12 жылдай чогуу болуп турук.
чынында бул киши ушунчалык мындай кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн ушул күнгөй тескейине бардык тарабынан көз салып, анан Кыяз мырза айтмакчы, жакшысына тим эле жаш баладай сүйүнүп, жаманына ушунчалык кейип, нары бери басып сөгүнүп жиберчү да. Атаңдын гана көрү деп тим эле бу эмне деген эле, бу эмне деген деп ушунчалык тызылдаган киши эле да. Мен дагы көрүп, анан таң калат элем. Ушул киши бүт бардыгын жүрөгү менен кабыл алып, жүрөгү менен жасап, ошон үчүн бул кишинин ар бир көрсөтүүсү, ар бир эмгеги бул өзүнчө чоң дыйканчылык болчу да. Бул ушундай майын чыгарып, мына бизде ошо ЛТРге келгенде дагы ошондой иштеп жүрдү. Эми мен бир нерсени байкадым. Мына Кыяз мырза дагы ал кишинин жетекчиси болуп, ал киши орун басары болуп иштеди. Мына мен дагы ошо ЛТРде жетекчи болдум, ал киши орун басарым болду. Бирок ушул киши мындай чоңдукту сүйбөгөн, чоңдукту бир мындай бир эч тутпаган киши болчу да. Кадимки эле баягы аты эле ошо орун басар болбосо, катардагы журналисттер менен кошулуп алып иштеп, кара жумушка да билген туруп кирип кетет эле. Мына съемка болуп атканда немелерди, камераларды наракка ташып, беракка ташып, микрофондорду ала калып, могул жанагы стол стулдарды тизип же жылдырып, ушуга окшогон иштерди кыла берчү да. Анан биз ошо ЛТРге барганда бир топ материалдык жактан мындай кемчиликтер көп эле да. Анан ошонун көбүн түздөдүк акырындан. Ошондо дагы киши жоктон баргыла калып бир идеяны айтып келет. Мага могунча акча бөлүп берсеңиз, мен мынтип жасап коем, тинтип жасап коем дейт. Анан чын эле башында мен таң калып жүрдүм, бул жөн эле айтып атат го деп. Бирок ошо бөлүп берген тыйынды андан эки эсе кылып туруп, сонун кылып туруп, уста кылыпчылыгы менен жасап коет да. Сиз туура айттыңыз, аябай уста болчу бул киши. Бекешев атындагы фонтанды. Анан ошол фонтанды историясы дагы, тарыхы да өзгөчө. Ошону айтып калды. Мен ушул жерге фонтан курам. Анан мен айттым, мен фонтан деген бул чоң инженерия, өзүнчө эле бир ага көп эмгек керек, көп каражат керек, өзүнүн планы болуш керек деп өзүм. Жок, мен мынтип жасайм, тигинтип жасайм деп анан ошону жасаганда биз таң калганбыз. Күнүгө жумуштан калып алып, колуна ошол мастерокту көтөрүп, цементтерди аралаштырып, кадимкидей кум шагылын төгүп алып, ошону жасап акыры бүткөн да. Биз аябай таң калганбыз. Ошондой өжөрлүгү бар эле баштаган иштин. Аябай өжөр. Анан сиз менен иштешип жүргөндө да көп айтчу да. Биз Кыяз мырза экөөбүз ХТРди ушу жана сиз аябай туура айттыңыз. Араба тарткан эки аттай болуп иштедик, минттик, бирок бизди баалабады деп эле бечара күйүп, анан мен сиздин айтканыңызды бир уктум эле. Ушу бул КТРдин карабулчусундай эле депчи, үйү да ошол жерде эле. Бул үйүнө келчү эмесчи. Дем алыш, түн деген жок эле да. Карабулда эле жүрчү. Ошол жерде Бейшеке мындай бир өзү акыйкаттык дегенде өзгөчө күйчү да. Кайсы жерде калыс мамиле жасалбаса, анан акыйкатсыздык болгон жерде ошондо кадимдей колуна жанагындай кылычын көтөрүп алып, Балбай батырдай чыкчу да. Мына КТРКнын жетекчилеринин канчасы Бейшекеге бир адилетсиз мамиле жасап койгондо, ошол жерден Бейшеке өжөрлөнүп отуруп акыран ошого далилдечү. Анан ошо өзү дагы айтып калчу эле. Мен бактымды мына Аманбек Карыпкулов ачты. Ал менен душмандаштым дейт. Чабыштым дейт. Бирок ал мени ошо акырын алып келип туруп жумушка салып койду дейт. Анан мен ошо жумуш менен бардыгына ошо жумушка кирип кеттим дейт. Анан ушунчалык баягы өзүң азыр айтпадыңбы? Жоктон бар чыгарган мыкты бир көзү жетик эле да. Мындай кайсы жерге бир декорацияны жасай турган болсо, жанакы сүрөтчүлөр декорация жасап аткандар ошону башкача жасап атса кымбат кылып, ал мынандай деп туруп аны эсептеп келип туруп анан үнөмдөп анан ошону жасатчу. Анан жанакы Жомарт Кадыралиев деген эл сүрөтчүсү ошол бир жакшы сүрөт тартып берем деп атат. Ашып барса ушул бир 20-25 миң сомдун эле тегереги. Бирок анын тарткан сүрөтү ал баа жеткис болот. Көрөсүң го, ушуну минтеличи деп бир келиптир. Анан ошо Жомарт Кадыралиев ушундай бир чоң бир көчөгө, көп көчөгө КТРКде ошону пайдаланышты. Илинип турган окмуштуудай бир
Манастын образы бар ичинде, башка тарых бар, кыргыздын чыныгы бир нукура нерсесин ошол бир көшөгө материалга чыгарды. Ошону болбогон бир акчага тарттырып, ошол канча бир декорациянын ордуна ушундай болуп турду. Анан Бейшеке мындай бир адамды ушундай бир айттырбай түшүнгөн адам эле да. Мына жетекчи болуп турганда деле Бейшекеге мынандай бир идея келип калганда, ошо идеясын колдоп койсоң, мен аны азыр чыгып туруп ушинтип катырып, мен муну минтем деп туруп ошондон барып турган, жасайт турган нерсени жасачу. Анан мындай Бейшекени түшүнүп, Бейшеке менен мындай бир адамдык, инсандык бир жакшы мамиледе болсо, Бейшеке ал адам менен разведкага барганга даяр эле. Адамды сатчу эмес. Адамды ушунчалык баалачу. Ошон үчүн мына бүгүн Куран окутканда мына 400-500 адам бүт Бейшекенин жана сен айткандай жакын достору сыяктуу мамилесинен тапкан адамдардын баары топтолду да бүгүн. Бейшекенин ушундай бир инсандык адамга жасаган өзгөчө мээрими, мамилеси дагы башкача эле да. Ошо мен бир өкүт калды да, менде көп айттым ушу кишиге. Сиз жазышыңыз керек дедим да. Бир Үркүн жөнүндө жазасызбы, же Балбай жөнүндө жазасызбы, же акелери жөнүндө жазасызбы? Бир жазыш керек эле да ушу киши. Жана Чарар Чакыргыны деген окудуңуз да макаласын. Ыйлайсын да, ыйлайсын. Иә, күчтүү жазды ошону. Ыйлайсын. Анан бул кишидей сүйлөм түзүш колунан келе бербейт да. Укмуш болчу да сүйлөмдөрү, сөз тизмектери, анын ичинде ойлор. Бул аябай кымбат нерсе. Азыр сүйлөм түзө алган журналист жок. Азыр мына жаш балдардан, жаштардан мен сүйлөм түзгөн, бир жакшынакай, бир башкача ойду айткан, бир жаңыча бир ойлонуп, жаңыча бир сүйлөм түзгөн жаштарды окуй элекмин мисалы мен. Бейшекенин сүйлөмдөрү укмуш болчу. Бул бир тарыхый китеп жазабы, бир деп мен көп айттым. Бейшеке макул кыргызды жөн коелу, көлдөн деле тың чыкмалар көп, байлар көп. Баралы, ошо сизге бир жылга жете турган акча алалы. Мисалы 400-500 миң алсак сизге жетет бир жылга. Сиз китеп жазыңыз, анан чыгарабыз. Анан ушу дүкөн неме болуп калса, өзүм жазам деп жүрдү да. Эгер ушул жазылганда бир укмуш китеп жазылмак да. Себеби ал сезилип турат. Ушундай сонун китеп чыкмак да. Ошол жазылбай калды. Анан дагы бир чоң иш жасалбай калып кетти да. Же бир фильм деле тартам деп жүргөн. Бир фильм тартам. Айрыкча мына көлдүн немеси бир кызык, бир уникалдуу неме да, көл аймак. Ошол жактын бир көп окуяларын айтып берчү. Булардын жана урууларына байланышкан, жана булар Кытайга качкан, жана кытайчылар деп. Азыр кытайчылар бар го, жана көлдө Кытайга барып кайтып келгендер. Ошол доордун аябай кызык окуяларын билчү да. Ошол Үркүндөн кийин дагы бир окуялар, мына Союз учурунда баягы советтик цензуранын күчү менен көп нерсе мына жашырылып калды да. Ошодон көп нерселерди билчү да бул. Анан мына акыркы учурларда ошо экономика жагына, өзүнүн турмушунда мындай ирдентип, жана дүкөнү менен анан не кылабыз эми кыргыз? Көмтөрдү болбоду, үмүтүбүз акталбады. Эми тоону сатабызбы? Жок. Апим айдайлы деп чыкты да. Апим айдайлы. Президент эмеге азыркы талапкерлерге чейин кайрылып, азыр техника бар, жаркыраган камералар бар. Апим айдайлы, кара кура айдайлы. Мына 1 гектардан мынанча түшөт экен. Тоо ташты аңтарып одагыштын кереги жок. Кара кура апим айдайлы деп. Балким ушул нерсесин жасаса болот. Мисалы азыр кара курайды Өзбекстан баштады. Техникалык кара курай деп. Ушундай бир уникалдуу ойлору бар кишилер көп толтура идея менен жүргөн кишилер анан жөн эле жүрө бербей ошону жасачу да. Көргөзчү. Жөн теоретиктер көп да бизде. Кыргызда акылман көп, эксперт көп, таанышман көп, бирок кылган жок да. Бейшеке кылчу. Ошону жасап.
Анан баягы кыргыз тилинин немеси, жана даамы, кыргыз тилинин шириндиги, кыргыз тилинин жана көп кабаттуулугу, сөздүн астына сөз коюп сүйлөгөндүгү бул чоң байлык болчу да Бейшекен. Мисалы үчүн ушундай сүйлөгөн адамдын таашынын өзү кыйын дейм азырчы. Сүйлөгөн өзүнчө кеп, жазган өзүнчө кеп, тарткан телевидениеси өзүнчө кеп, коомдук ишмердиги өзүнчө кеп. Мына коомдук ишмердиги да өзүнчө чоң тема. Мисалы жанагы Москвада 29 кыз күйүп кеттиби? Ошондо тиги Уркия Салиеванын эстелигинин алдында бир митинг болду. Ошол жерде барсам байкуш буркурап ыйлап жүрөт. Буркурап ыйлап жүрөт. Анан Нарсулуу Кургубай деген акын кызыбыз бар, азыр мигрант. Азыркы аялдар поэзиясынын эң мыктыларынын бири Нарсулуу. Ошонун китебин бет ачары болуп, анан ошо Нарсулуунун немесин аябай баалайт экен. Сөз берди эле. Бейшекем чыгып ошол жерден ыйлабайт. Мигранттарды сүйлөп атып Москвада жүрүшөт. Мен жана мигранттын сүрөтүн көрдүм, ушул Нарсул нурларынан деп аттан ыйлабайт. Анан аябай сезимтал жагы бар эле да. Анан ошол учурда Баатыр кайтпайт эле. Тайманбайт эле да. Мына бийликте отургандар болобу, президент болобу, ошо тайманбай жанакындай макалаларды жазып, өзүнүн тиги социалдык сеттен чыгарып, мурдагы президент, андан кийинки президенттерге да тайманбай жанакы жазгандары, баягы 2 жыл, 3 жыл мурдагы жазгандары кадимгидей бүгүн болгондой да жанакындай. Ошо туура айткандай көрүнүп турат да. Кирип айттым дейт. Кирип минтпейсиңер, тигинтпейсиңер деп, мына кирип айтып чыктым дейт. Ошону да укпайт атем, кызык эле болуп атат. Ооба, бул жагынан мына күйүп жүрчү да. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде кирди. Өзү чакырып кирди, анан көп ойлорун айтты. Анан мамлекеттик идеология, улуттук идеология, ушу маданий тармак, ТВ тармагы боюнча көп ойлорун айтып, Нуке сен да билесиң. Анан менин оюмча ушул Сооронбай Жээнбековго ыраазы болуп эле кетти окшойт. Себеби бунун апасы өткөндө президент өзү чакыртып, анан кирип чыкты. Анан кирген экен, президент өзү намаз окуп, ошол эме Сооронбай Жээнбеков өзү Куран окуп, өзү дуа кылып, анан ошо тыйын да бериптир. Куран окутуп болгула деп аябай сүйүнүп, тим эле айылыма барып жар салдым. Хан өзү Куран окуп, өзү дуа кылды деп жар салдым деп аябай сүйүнүп келди да. Ооба, Бейшеке ал маалда бизде иштейт эле да. Ооба. Ушул жерден бир маалда чакырып атат деп сүйүнүп кетип, анан келип ошо сизге айткан сөздөрүн айтып берген. Эми албетте Бейшекенин баягы сиз айтып атпайсызбы, сүйлөмдү жалпысынан бул текст жакшы жазчу да, аябай жакшы жазчу. Бунун тексти өзүнчө бир ошол тарткан сюжеттерин, жасаган программаларын аччы да. Көркү ошондо болчу. Аябай тексти мыкты жазат. Анан биз да кийинки муунда журналисттерге постоянно айтат элем, дайым ушул Бейшенбек Асековичтин көрсөткүлө текстиңерди карап берсин, Сакы Садыковго көрсөткүлө, мына ушул экөө жакшы жазат деп буруп турчумун да. Ушул анан агай болуп, устаз болуп, көбүнө мугалим болуп, бизде жаңы коллектив жаштарга аябай чоң мектеп болду булчу. Бекешев аябай карап берди. Анан бул кишинин ошол жанагы маданият кыймылга сиңирген ишмер деген наамды да ошо биздин коллективден көрсөтүлүп, анан ошо Нью-ТВнын баяндамачысы деп албадыбы? Ошондо келип аябай сүйүнгөн, көрсөтүп, жаш баладай көтөрүп алып, баарыбызга бирден көрсөтүп, бул жерде аябай сүйүнүп. Бирок ошол маалда дүкөн менен алек болуп, ошо дүкөнгө кетип аткан мал эле да. Анан эми бул адамдык жагын айтса турган болсок, мен мындай кызык учурга туш болдум да. Бул Бейшенбек Бекешевдин бир кызык жери бунун машина айдаганы. Бул машинаны аябай катуу айдайт эле, билесиңер да. Анан кийин көрбөй айдачы да, бул жолду көрчү эмес. Өзү жанагы көзү көрбөй калган, бир көзү такыр көрчү эмес да. Бир көзү такыр көрчү эмес. Анан кийин калың көз айнек менен жүрбөдүбү? Анан кийин буну Кудай эле сактап жүрдү да. Анан кээде айтып калчу, ай Нуке, ушу мен бирөөнү бир уруп кетемби деп корком. Мен көрбөйм да деп. Жана мен айтам, сиз көрбөсөңүз эмнеге машина айдайсыз? Десем, жок, мен ушу Кудай деп эле айдап жүрөм деп. Мен аябай коркуп жүрчүмүн да, ушу
бир кырсыктабас экен да. Бирок ушул Кудай колдогон киши экен. Мына көпчүлүк таң калат, буну көзү көрбөй машина айдап жүрдү да. Анан ушундуктай катуу айдайт эле машинаны. Юмор аябай сонун болчу да. Аябай мындай. Үйүндө бир ташбака жүрдү. Азыр деле жүрсө керек. Анан адалдан бир ташбакам бар деп калчу ошо короосунда. Анан быйыл жайында Facebook'ка пост жазды. Ушундай ташбаканы үйлөнтөт элем. Же кыз экен билбейм, уул экен билбейм. Ушундай ташбака жүрөт. Ушуга бир шерик алып келип берсеңер деп анан элдер аябай комментарий жазышты. Кандай экен деп анан жанагы ташынын немелери чоң болсо эркек болот, кичине болсо ургач болот деп анан барып карап келейинчи деп анан ташы мындай экен деп анан кайра жазды. Анан бирөө анан ташбакасын алып барып анан кийин анан эртеси жазды кудалар келип кетишти ташбаканы көчүрүп деп. Анан ошо ташбакасы жүрөт азыр. Анан бул биринчи ошо жана энциклопедияда иштептир. КСЭдечи, Кыргыз Совет энциклопедиясында иштеп, анан телевидениеге келиптир. Анан анда баягы союз учуру, анан айлык, анан гонорар. Анан гонорарды ошол жерде баягы карт бөрөлөр бөлүнөт экен. Бул аябай башын таш куруп иштесе деле айлык тигилерден аз алат. Анан тигилер менен кармашып жүрүп, анан передачалар рейтинггүй болду дейт. Рейтинггүй болуп, анан эмне кылышын билбей, баягы немелерим, ошол жерде коллегаларым калышты дейт. Анан бирөөсү жазыптыр дейт. Аябай күлгүзүп, кече жакын эле айтып берген. Эч алты жолу айтып берди ушунусун. Бирөө жазыптыр дейт. Телевидениеден сайсам эле бир катын сүйлөп атабы деп карасам эле Бекешев экен деп. Бирөө ошентип арызданыптыр чоңун. Анан мына силерге көрсөтөм катынды деп анан анда дикторго окутчу дейт. Неме жазып, текстти жазып анан диктор окуп передача ушундай жасалчу экен. Анан ушундай жасадым дейт. Анан андайын анан мен ошолорго чөшүп толук өз үнүм менен чыгып баштадым дейт. Анан бүт кыргыздын бардыгы жана Бекешев чыйылдап чыкканда биз кылып аткан тамагыбызды таштап келип көрөбүз деген каттар келип КТРге. Анан ушундай рейтинг болуп анан тигилер эмне кылабыз буну дешип анан неме деген жазышты дейт. Ушу Бейшенбек менен иштеген үчүн бизге за вредность төлөп бересиңер деп кат жазышты. Ошондой кызык нерселер, окуялар көп эле. Анан ушуну мен бир өкүнгөнүм. Жанында жүрүп мына камерабыз деле бар эле. Ушуну ушундай бир отуруп сүйлөтүп койбоппуз. Окуяларын айтып берип, өзү баягы жакшы айтып берчү. Сону айтып берчү да күлдүрүп, толтура окуя, хикая Өзү айтып өзү жыргай берчи. Анекдоттор эми өзүнчө тема. Ошондой болчу дейм. Эми айта берсе аябай сөз көп, тилекке каршы биздин убактыбыз тар болуп калды. Бул Бейшенбек Асекович жөнүндө бул биздин алгачкы мындай эскерүү даярдыксыз эле спонтанно алгачкы эскерүү көрсөтүүбүз десек болот. Аны далай сөздөрдү айтсак болот да. Ошон үчүн бир орунтуу ушу телекөрүүчүлөргө дагы айта турган мындай учурлар болсо 1-2 мүнөттөн айтып берсеңиздер болот. Албетте, мына Бейшеке негедир ошо эрте кетип каларын сездиби же артыман бир көбүрөөк иш калтыраймын деп мындай ошону ойлонду. Мен жасабасам ошону ким жасайт деген бир ошондой бар болчу. Ошондой нерсе мен жасачу да. Ушуну азыр жасап койбосок кийин буну башкалар баалабайт. Азыр жасап коюш керек деп. Ошого кадимдей шашчу да. Мына ал КТРКда жүргөндө кыргыздын эң баякы көзгө көрүнгөн мен дегендер менен бир маек уштурайын. 1 саат, 2 сааттан бу 3 саат кеңири кылып туруп жаздырып туруп архив кылып кое берели. Мына Чыңгыз Айтматовдон баштайын. Андан кийин Төлөгөн Касымбековду чакырайын. Андан кийин башкаларын чакырайын дагы ушундай бир жакшы бир казнаны түзүп сатап коелу деп атайын студия уюштуруп ошо аларды чакырып чайын берип жакшынакай кылып туруп андан кийин ошондой жаздырып жүрдү да. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө баягы күн көз өтүп кетти. Бейшеке жасаган ошол иштердин баары калды. Ошолорду мына Чыңгыз Айтматов менен маеги улам чыгып атпайбы? Төлөгөн Касымбеков менен дагы аябай жакшы маектер бар. Башка көрүнүктүү инсандар менен маектер бар. Эми ошолорду мен ойлоп атам,
ошол телевидениеден маал менен чыгып турса, эскирбеген төлүктүү материалдарды маал менен чыгарып турса, Бейшекени бир чети эскерген болобуз. Анын Бейшеке ошондой бир мыкты артынан мурас калтырганын Жалп эл дагы жакындан билет да. Ушул жагына да бир көңүл буруш керекпи деп койдум да. Эми ушу Бейшеке жөнүндө айтканда көп окучу да. Анан жана сүйлөмдөр бир отурда жазыш эмес. Кайра ыйлеп, кайра окуп, бул эмгүүнү бүткөн Ломоносовду, чоң школадан өткөн. Анан изденип, ошон үчүн чыкчу да. Албетте талант, чоң талант бар эле, бирок менеткечтик менен. Анан азыркы муун, бизден кийинки муундар изденбейт да. Издениш керек. Анан азыр аябай жеңил желпеге хайп деп коет. Хайпка качырып, анан мындай түбөлүктүү темалар, түбөлүктүү нарыктар, ушуну да бир ойлонуп, ана мезгилдин мыйзамдары менен буундар алмашып атат. Бейшекелердин ордун басышыбыз керек, биздин ордубузду басыш керек. Ошон үчүн мен каалоорум Бейшекенин артында жана кыргыз нарык китебин алыш керек. Кыргыз китеби наркын алып, YouTube'да передачалар бар, аларды көрүп, артынан бир школасы иштесе экен, школасы жашаса экен деп тилек кылам. Анан ошол школасы жашап кеткенине мен колдон келишинче салым кошом. Рахмат. Эми чынын айтыш керек, Бейшенбек Асекович чынында мындай өтө эмгектенип, мээнет кылып жашаган мындай журналист эле эмес, мындай адам болчу турмушта, бирок аябай жупун эле жашады бул киши. Өтө жупуну жашады. Биз эми көрүп жүрдүк, жеке турмушунда дагы бир топ оош кыйыштар болду. Бирок ушул киши Кыяс мырза абдан туура айтты. Дайыма айтат эле, ушуну жасап коюшум керек. Ушуну мен жасабасам ким жасайт деп кээде айтат эле. Анан биз ошондо тирүү көзүндө чында адамды көп баалай бербейбиз. Кээ бир сөзү мындай да кабыл алып учурлар болду. Эми кантип эле ушул кишиден башкалар деле чыгар деп. Бирок ошону Бейшекеде чыкпайт да. Чыгат, Бейшекеде чыкпайт. Мына ушул биз телеканалды ачып, анан ушу Бейшенбек агайга жакшы убакытты коюп берип, баягы прайм тайм деп коет го, ошону берип, ошол сааттарды бергенден бул жерде жаштар айтып калышты. Ой, буну көрсөтүүсүн көрбөйт, бекерле берип атасыз, андан көрүп мындай кылыш керек деп жеңил ойлошот да көп. Анан мен айтам, жок, бул кишиники салмактуу, эл көрө турган көрсөтүү болот, ошондой программа болот, көрөсүңөр деп. Анан бизге сырттан телекөрүүчүлөрдөн билдирүүлөр болуп калат, келип айтып калышат, ушуну көрүп атабыз, укмуш чыгарып атат. Анан мен айтам, ошону катуу айтып койгулачы, мына алар уксун десем, баары уялып калышчу да. Чынында бул киши теманы билет эле, кайсы тема көрөт, элге кызыктуу, анан кантип даярдаш керек. Ошондой мектеби бар эле да бул кишинин. Анан эми албетте убакытта мына тар болуп калды. Эми сөзүн башында айтмакчы, Бейшенбек агайды айыл көп эскеребиз, көп сөздөр айтылат ал киши боюнча келечекте. Эми эмне дейбиз, ушул бүгүн дагы жакшы иш-чара өтүп, Куран окулду чоң. Бейшенбек агайыбыздын жаткан жер жайлуу, топурак торко болсун деп айткандан башка аргабыз жок. Сиздер да аябай жакшы сөздөрдү айтып бердиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.